Bismillahirrahmanirrahim. Туугандар, ассаламу алейкум. Кайрадан эле биз Бишкектен чыгарылышыбыз бүгүн Сокулук районунан болот. Сокулукта моундай болгон чум кара түстөгү аргымакты сиздерге чагылып көлдү көрсөтүп беребиз. Сиздер бирден жылкы үчүн лайкты бастырыңыздар мына. Жылкынын ээси Темка деген байкебиз азыр жакыныраак келип, эмне болгон жылкы экенин маалыматын берет. Шеп жакыныраак келсеңиз. Биринчи эле бунун породасы кара кашканын өзүңүз маалымат айтыңыз. Бул Польша. Европанын жылкысы? Европанын жылкысы. Документи менен. Документи бар негизи? Документи бар экен, а? Документинде кайсы? Сласкабы? Сласка. Болду. Негизи документин келип адамдар өзү текшерип алса да болот, а? Сласка жаныбар. Бою канча азыр ушул учурда? Бою азыр 1.70 таза. 1.70. Жашы? Жаш 3 жаш бышты. Бышты. Иним жумаш бир ары бери жетелең. Чү деп бир жетелеп коюң. Мына. Польша 3 жаш. Бер кайтар. Европадан келгенде канча болду шеп бунун? Европадан келгенде точно билбедим, мен жакында алдым. Жакында алдыңыз, а? Машалла, мына. Бер кайтара бер. Буту колдору таза, а жаныбардын? Солуктар, буту колдору таптык таза. Бол, токтотуп бер. Мына, туугандар, өзү узун, башы дагы горбатый болгон кочкор тумшук Польша, Европа жылкысы. Азыр эми мен буту колдорунун жакында кашкалактарын көрсөтүп коеюн. Булагы камыш кулак мына. Буту колдору такасы жок экен мына. Азыр ээсинен дагы маалыматтарды сурап жеткиребиз. Буту колдорунда кемчиликтери жок, мына кошулуштар бар жок. Бай билек бар жоктор таза экен. Ал жагынан кемчиликтер болбойт. Мына. Кап кара көмүр кара экен туугандар. Шеп бул үйрөтүлгөн эмеспи? Үйрөтүлүп элек. Азо, а? Азо, пока үйрөтүш керек. Үйрөтүп алышат керек экен да, мына көрсө. Азыр эми арт жагынан бир көрсөтүп коеюн. Мына жылкынын арт жагынан дагы көрсөтүп коеюн, өзү узун болгон. Жылкы экен, мүчөсүндө айып жок. Мына сорлары, мына чаттар, чат каяктын кеңдиктери, калган өзүңүздөр дагы баалайсыздар. Азыр эми эң эле кызыгы баасын. Эми Темка байке бунун баасын канчага коесуң бул кара Польшанын? Баасын эми жакын эле жери туугандар. Жакын жерин. Жакын эле жери 11800 бирок. 11800 доллар, а? Ооба, жолуна, содан ырымына коюп беребиз бирок. Содан ырымына атак, мына көрдүңүздөр, жылкынын турушунда сөз жок. Бул Польшага мындай баа эми. Польшанын быйылкы 5-6 айлык кулундары келатат мындай багачы. Кулундар өзү эле ошол баада жүрөт десеңиз, а? Мына. Эми бизге бир аз алмашы жолу менен келип калган үчүн. Арзаныраак келген үчүн, а? Арзан үчүн баягы. Мына туугандар, баасы да айтылды. Эми бул Европа аргымактарын өзүңүздөр деле билип жүрөсүздөр, көрүп жүрөсүздөр. Шеп бунун азыр биздин кыргыз эли негизи эле Европа жылкысына качествого көңүл бурганы себеби эмнеде болуп жатат? Эми Европа жылкысынын эң чоң жакшы тарабы эми бою тарабынан. Бою чоң, а? Бою чоң. Бизде Тарпоолак, Аламан улактын аты болот, а? Улактын аттары да. Жанагы кымбат баага сатылган эле ушул аргымактардын пародаларыбы? Ушул аргымактар да ушул. Мына Европа мисалы чоң акчага сатылган император алды эле Европаныкы болчу, а? Европада алда Сласка пародадан. Эми бунун форма мүчөсүнүн айыбы жок. Буйруса боло турган нерсе просто үйрөтүп алган эле адам болсо, үйрөтүп туруп анан кийин калган баасын чыгарса, ооба, келечекте баасы чыкчу экен, а? баасы чыга турган нерсе. Мына эми соодаңызга береке, видеого лайктан басып колдоп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышыбыз Бишкектеги Сокулук районунан болду.